Урматтуу катышуучулар, саламатсыздарбы? Бүгүн мына мигрант ишкер программасы жөнүндө силерге толук маалымат берүү максатында биринчи маалыматтык сессиясын уюштуруп жатабыз. Сиздерден аябай көп суроолор түшүп жатат программа жөнүндө, алардын критериясы жөнүндө жана башка суроолор дагы бар. Өзүңөрдүн өзгөчө индивидуалдуу суроолор дагы түшүп жатат. Ошолорго толук маалымат алуу үчүн биз силерге ушул маалыматтык сессияларды уюштуруп жатабыз. Биринчи кезекте азыр биз башташтан мурда сиздерден суранып кетет элем, микрофонду жана видеоңорду өчүрүп койсоңуздар. Сүйлөп жаткан киши гана микрофонуну жана видеосуну күйдүрүп сүйлөсө, башкаларга тоскоолдук кылбай, анан башкаларга эркин сүйлөгөнү мындай мешать этпейбиз да. Андан кийин фамилия атыңызды толугу менен жазабыз. Презентациялар болуп жаткан мезгилде силерде суроолор пайда болсо, силер чатка суроолорду жазып койсоңуздар болот. Биз суроо жооп сессиясына дагы келгенде биз суроолорду бир-бирден окуп, баардык суроолоруңузга жооп берген аракет кылабыз. Биринчи сөздү биздин коллегабыз Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун программалардын менеджери Элдияр Сыдыковго сөздү берем. Элдияр сиздерге биздин уюм жөнүндө жана биздин мигрант ишкер программасы жөнүндө сиздерге маалыматты берип кетет. Андан кийин биздин өнөктөшүбүз Winrock International уюмунун өкүлү Кымбат Омурзаковага сөз беребиз. Андан кийин болсо биз суроо жооп сессиясына өтөбүз. Ага чейин ушул эки презентация болуп жаткан учурда сиздерде суроолор пайда болсо, сураныч сиздер чатка жазып турсаңыздар болот. Элдияр, анда сизге сөздү берсем. Чоң рахмат, Надира. Презентациям сиздерге көрүнүп жатабы, ошону текшерип алсам. Ооба, көрүнүп жатат. Чоң рахмат. Ондо урматтуу катышуучулар, саламатсыздарбы? Биринчиден сиздерди ушу Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборуна кош келдиңиздер демекчимин. Бул биздин программабыз жөнүндө айтканга мурун мен сиздерге бир бизнестин мисалын алып келдирсем, 2013-жылы Домашний кондитер деген бренд, бул досумдун бизнеси болот, аялы экөө отуруп кандай бизнести кылсак болот деп ойлонушкан. Анан аял айтат, мен торт жасайм. Анан алар тортту ошо базарга чыгып, уже сатууну башташат, где-то бир күндө 12 торттой сатышат. 3 жыл өткөндөн кийин булар уже бир күндө 150 торттой жасашып, азыр жакшы иштеп келатышат. 20-жылы ковид менен байланыштуу алар бардык сатуулар ушу кафе же башка магазиндерге сатууларды токтотуп, уже онлайнга өтүштү. Бул жерде көбүнчө жекече заказдар пайда болгон. Эми 13-жылдан 20-жылга чейин карасак, жакшы өнүгүп келишти, бирок түзүгөлө мындай көп убакытта 7 жыл. Мен негизги айткан нерсем, бул 7 жылды кыска мөөнөттө тезирээк өнүгүп кетсе болобу эле деген суроо. Менин оюм боюнча болот. Ошо жылдарды кыскартыш үчүн ушундай бизде Пикош деген, Пик Кыргызстан деген борборлор ачылып жатат. Эми биздин Пик жөнүндө айтып кетсем, Бишкекте 20-жылы ачылган, Ошто ушул жылы ачылган. Азырынча биз онлайн түрүндө иштеп жатабыз. Кызматтар жөнүндө айтып кетсем, негизи кызматтар бул ишкерлерге акселерация программасы уюштуруу. Экинчиси ишкер кеңешчилер жана бизнес устаттар менен байланыш түзүү. Вебинарларды, окутууларды өткөзөбүз биз. Жана эл аралык таанышууларды, байланыштарды түзөбүз. Азырынча дагы биздин мына онлайн окутуу аспаптарын дагы өнүктүрүп келатабыз. Буларды сизге дагы беребиз. Жана эң негизгиси бул инвесторлор менен, дөмөрчүлөр менен тааныштырабыз. Эми акселерациялык программалар жөнүндө айтып кетсем, 20-жылы аябай көп өткөн. Бишкекте көбүнчө өтүлгөн. Бул IT акселерация, бул онлайн сатуулар боюнча дагы көп каралган. Бизнесинди өстүр деген программабыз өткөн. Анан 20-жылы пандемия менен байланыштуу көп биздин жарандар кайрадан Кыргызстанга келгенде, ушу мигрант ишкерди дагы Бишкекте өткөрүшкөн. Азыр биз
ушу Ош борбордагы өткөрүлүп атабыз. Неге дегенде Ош жана Баткендин көбүнчө мигранттар аябай көп, ошолорго жардам катары. Жаш ишкер программабыз бүттү. Азыр бизнес айым деген Бишкекте өткөрүлүп жатат. Максаттар бизнес кеңешчилери жөнүндө айтып кетсем, булар эл аралык деңгээлде дагы бар. Биздин жергиликтүү Кыргызстандагы деле устаттар жана кеңешчилер бар. Бизнес диагностика жана субсидия бул дагы өзгөчө бир программа. Сиздин бизнесиңиз бар болсо, диагностикадан өтүп, кайсы жерин дагы жакшыртыш керек маселеси болсо, ошолорду карап, анализдеп, ошого ылайыктуу кеңешчини таба алабыз. Анан ошо кеңешчиге кетирген чыгымдардын 85%га чейин кайрада сизге кайтарып турат. Рустам Амиров, сизден сураныч, видеоңузду анан микрофонду өчүрүп коесуз, сураныч. Рахмат. Эми вебинарлар тууралуу айтып кетсем, бизде 20-жылы аябай көп темалар каралып кеткен. Ошо кризис маселесин дагы кантип кризис убагында иштесе болот деген көп суроолор болгон. Анан онлайнда иштесек, ондо кантип жакшы онлайнда иштесек болот дегенде дагы көп болгон. Эми жалпысынан 20-жылы 1262 катышуучу болгон. Ал эми эл аралык жана улуттук иш-чаралар тууралуу айтып кетсем, бизде ар жылы Ignite деген өтүп жатат. Бул эл аралык деңгээлге чейин сиздерди дагы катыштырып, ошол деңгээлге чейин алып бара алабыз. Мисалы үчүн 20-жылы стартап Кыргызстандан полуфиналга чыккан, мисалы үчүн дүйнөлүк ишмерлердин конкурсу болгон. Экөөсү эң мыкты 100 тизмеге кирген. Ушул экөөнүн бирөөсү 25 эң мыкты тизмеге да кирген. Эми 1-чи же 10-чу орунга чейин алганда алар где-то $500,000 алса болот эле. Ошто бизде мурдагы жылы стартап уикенд Ош Women болгон. Бул жерде айымдарга гана эмес, мырзаларга дагы чакырып ушу катышып кетишкен. Биздин өнүктүрүштөр биринчи эң маанилүү ишкерликти жана инновацияларды өнүктүрүү программасы да глобал ишке ашырат. Жана биздин өнүктүрүштөр Борбордук Азияда, Европада, АКШда өз тармагында мыкты кесип уюмдар дагы катарында кирет. Биз азырынча экөөбүз, менин коллегам Надира Махама коомчулук менен байланышат жана мен программалар маселеси боюнча. Эми мигрант ишкер деген программа жөнүндө айтып кетсек, бул преакселерациялык программа. Бул программа Winrock International Борбордук Азияда коопсуз миграция маселеси караган уюм биргеликте ишке ашырып келебиз. Максаты кандай бул программа? Ишкерлик жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү эң негизги максат. Эми бул программадан кандай сиздер пайда ала аласыздар? Биринчиден, кардарларыңызды суроо талабына канааттандыруу үчүн үнөм же кызмат кантип өнүктүрсө болот? Сатуу жана кирешелерди кантип көбөйтсө болот? Каржы планын кантип түзүш керегин үйрөнөсүздөр? Жергиликтүү мыйзамга ылайык сиздин өзүңүздүн бизнесиңизди кантип каттоодон өткөрүшүңүз керек, ошо дагы маселе каралат. Бул 7 жумалык тынымсыз гибрид программа, бул кыргыз тилинде өтөт. Эми бул катышыш үчүн биздин критерийлерге кандай кимдер катыша алат? Биринчиден, Кыргызстанда жараны болуш керек. Программа башталардан 3 жыл мурун, башкача айтканда 2018-жылдын май айына чейин миграциядан Кыргызстанга кайра кайтыш керек болгон болуш керек. Кардарлар колдонуу же сата турган өнүм же кызмат жөнөкөй нуска ээ жана алгачкы сатууга ишке ашырган болуш керек. Программа жүрүшүндө түзүлө турган же өнүгө турган бизнестин негиздөөчүсү сиз болушуңуз керексиз, же сиз анын уюштуруучусу болушуңуз керексиз. Тең. Программа катышууга жана аны аяктоого милдеттүү болушуңуз керексиз. 7 жуманын ичинде сиз 1 жумада, мисалы үчүн 10 саатка чейин убакыт бөлүшүңүз керексиз. Жана бул программа аяктагандан кийин бизнесиңизди ишке ашырышыңыз керексиз. Кандай темалар каралып кетет бул программада? Биринчиден, сиздин бизнесиңизди продукт же кызмат болсо, ошонун прототипин түзөбүз жана өнүктүрөбүз. Базар жана кардарларды изилдөө, кардарлар өнүктүрүү бизнес моделин карап чыгабыз. Санарип маркетинг жана сатуу жолдорун карап чыгабыз. 5-темасы каржылык башкаруу жана пландаштыруу.
Алтынчы тема бул фандрайзинг чогултуу жана сиздин өзүңүздүн бизнесиңизди өнүктүрүү. Акыркысы ишкерликти каттоо жана салык маселелерин карап кетебиз. Эми методикасы тууралуу айтып кетсем, бул бизде коучинг болот, семинар өтөт, лекция дагы өтөт. Сиздерге дагы кошумча биздин эң мыкты кесиптүү ишкерлер менен жолугуштурабыз. Анан сиздер pitch деген презентацияны даярдайсыздар. Анан ошол презентацияны демо күндө биздин инвесторлордун алдында жактайсыз дейли. Эми грант тууралуу айтып кетсек, эң ийгиликтүү катышуучулар USAID каржылаган Борбордук Азия коопсуз миграция долбоорунан ошол алкагында грант сизге каралат. Бул тууралуу кечирээк кымбат бизге өзү дагы көбүрөөк айтып берет. Эми биздин байланыштар ушуну өзүңүздөргө жазып алсаңыздар, PKG жана WeRock. PKG'de бизде кирсеңиздер, социалдык тармактагы көп шилтемелер бар, ошолор боюнча жаңылыктарды көрсөңүздөр болот. Көңүл буруңуздар үчүн рахмат. Ондо кайра мен сөздү коллегама Надирага берсем. Рахмат. Чоң рахмат, Элдияр. Программа жана биздин уюм жөнүндө маалыматты берип кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Андай кийинки кезекте биздин өнөктөш уюмдун өкүлү Кымбат Омузакова сөздү берсек. Кымбат, сиз дагы өзүңүздүн гранттар жөнүндө бизде суроолор болуп жатат жана программа жөнүндө силердин ролуңар кандай болот, өзүңүз уюмуңар жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат, Надира, рахмат, Элдияр. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Надира айтып кеткендей эле, менин атым Кымбат. Мен WeRock уюмунун Борбор Азиядагы безопасная миграция кандай болот? Коопсуз миграция. Коопсуз миграция уюмунун долбоорунда иштейм. Анан деген биз бул ПИК уюм менен биргеликте иштей турганыбызга абдан сүйүнүчтөбүз. Себеби биздин бул долбоордун эң биринчи жана эң маанилүү маселелеринин бири бул деген биздин мигранттарга, кайтып келген мигранттарга жардам берүү болуп эсептелинет. Мен башынан баштап бул WeRock уюму жөнүндө айта кетсем, WeRock уюму дүйнө жүзүндөгү 46 мамлекеттеринде өзүнүн долбоорлорун алып барат. WeRock уюмунда 1000ден ашуун кесип алып барып 1000ден ашуун адам иштейт. WeRock уюму негизинен бул экономиканы өнүктүрүү, ошондой эле табигат ресурстарын сактоо, ошондой эле бизди курчап турган табигатты сактоо жааттарында өзүнүн долбоорлорун алып барып келет. Мына ошол максаттарды көздөй Кыргызстанда WeRock уюму коопсуздук Борбордук Азиядагы коопсуз миграция долбоорун алып барат. Бул долбоор Кыргызстанда эле эмес, Борбордук Азиядагы 4 мамлекетинде ишке ашырылып келатат. Бул Кыргызстан, Казакстан, Түркменистан жана Өзбекстан мамлекеттери. Кыргызстанда болсо, мындайча айта кетсек, бул долбоордун 2 компоненти бар. Бул биздин мигранттарга жардам берүү жана адам сатуу кылмышынан жабыркаган биздин өзүбүздүн жарандарга жардам берүү болуп саналат. Биздин ушул долбоордун биринчи максатын алып барып, ошону демилгеленип, биз ПИК уюмуна чогуу кызматташып, сиздерге жардам берели деп отурабыз. Бул акселерациялык программаны ийгиликтүү аяктаган катышуучуларга, биздин мигранттарга ошондой грантты берели деген оюбуз бар. Албетте бул грантты биз акча түрүндө бере албайбыз. Бул грант кандайдыр бир буюм иретинде боло алат. Мисалы үчүн кандайдыр бир техниканы сатып алайлы десеңиздер, же болбосо бизнеске жардам бере турган кандайдыр бир буюмдарды сатып алайлы десеңиздер. Мисалы үчүн бул бизди каржылаган уюм USAID уюму болуп саналат. Бул долбоорду. Анан USAID уюмунун өзүнүн дагы эрежелери бар, WeRock уюмунун да өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелеринин шартында, мисалы үчүн кандайдыр бир алкоголдук суусундуктарды, кандайдыр бир жасалгаларчу шакек, сөйкө буюмдарын, баягы акакташ буюмдарын сатып алууга болбойт. Мисалы үчүн
кандайдыр бир тамак аштарды эгерде сатып алайлы десеңиздер болбойт. Себеби өзүңүздөр билгендей, мисалы үчүн эгерде сүттөн жасала турган тамак аштар болсо, алар деген бат эле бузулуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн кандайдыр бир согуш курал Так, связь жоголду. Кымбат. Биз урматтуу катышуучулар техникалык кыйынчылыктар мындай суроолор болуп калышы мүмкүн, моменттер болуп калышы мүмкүн. Биз кечирим сурайбыз. Азыр кымбатты күтүп турабыз. Проблеманы чечип алганга чейин. Рустам, Сураныч, микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз. Жарайт. Рахмат. Сураныч, микрофон жана видеоңорду өчүрүп турсаңыздар. Рахмат. Кымбат. Угулуп жатабы? Надира, тиги кымбатты күтпөй эле анда биз өзүбүз эле жооп бере бербейлиби? Же телефонуна чаласыңарбы? Интернет өчүп калды окшойт. Азыр күтүп турайық, пока биз жооп берип тура берели. Телефон барбы? Кымбаттын. Коллегаларды болсо, мен анда биз улантып кете берсек, пока суроолор болсо. Так. Кандай суроого уже убакыт келдиби? Азыр силер мындай айтылган программа жөнүндөгү маалыматты кыскача айтып өтүп кеткенде, бул 7 жумалык окуу программасы болот, окутуу программасы. Бул акысыз программа. Бул программаны Улуу Британия өкмөтү тарабынан каржыланат. Бул программага катышуу үчүн талаптар менен таанышып чыккан болсоңуз керек. Мына коллегам Элдияр дагы силерге айтып өтүп кетти. Кандай сабактар, кайсы тематикада билимиңерди арттырасыңар, өнүктүрсөңөр, ошол жөнүндө маалыматтар айтып кетилди. Анан программа аяктагандан кийин биздин программада катышуудун өзүнүн строгий талаптары бар. Бардык сабактарга мындай айтылып өтүп кеткендей 10 сааттан кем эмес убакыт ажыратылып, тапшырмаларды убагында аткарган ийгиликтүү катышуучуларга грант алуу мүмкүнчүлүгү болот. Эгерде сиздерде өзүңөрдүн сурооңор болсо, Сураныч, кааласаңар мындай колуңарды көтөрүп, же кааласаңар СМС катары чатка жазсаңыздар болот. Аябай көп суроолорду мындай телефон аркылуу берип жаттыңар. Ошол суроолорду азыр как раз мына биздин адистер, биздин коллегалар бар мезгилде тактап алсаңыздар болот. Бизде уже биринчи суроо бар. Окутуу программага катышуу үчүн бир эле талапка жооп бербей калса кандай болот деген суроо бар. Биздин коллегабыз Элдиярдан суроого жооп берип кетишиңизди суранабыз. Суроого чоң рахмат. Бир тактап койсом, мисалы үчүн кайсы талап? Мына жерде уже тактап кетиптир, кечиресиз. Атап айтсам, мигрант болбой калсам туура келемби жокпу деген суроо. Жок, бизге аябай маанилүү мигрант ишкер деген программабыз именно миграциядан келген биздин жарандар үчүн максатталган жана ошон үчүн только мигранттар менен иш кылабыз. Сизде башка дагы биздин программаларыбыз болот. Биздин сайтта жана социалдык тармакта карап турсаңыздар, ошол жерде бул тууралуу башка программаларга да катыша аласыз. Дагы суроолоруңуз бериңиздер. Чолпонбек, колуңузду көтөрүп атасыз. Менде мындай суроо бар эле. Сиздер төмөндө жогоруда көргөзүп кеткен талаптардын ичинен кандайдыр бир нерсени сатуу аткарылышы керек деген талап турганда, бизде бизнес стартап бар да, бирок сатууну аткара элекпиз. Азыркы учурда действующий предприниматель катары эсептелбейбиз да. Ошондуктан сиздердин окутууга бул баардыгы азыркы учурда азыркы талаптагы жеке ишкерлер, предпринимательдер эле катыша алабы же бизнесин баштаганга баштайлы деген жарандар да катышууга мүмкүнчүлүк барбы? Рахмат.
Рахмат Шолконбек. Өзү биз уже кандай бир тажрыйбасы бар деген эң маанилүү талабыбыз болуп атат да. Сиздер кандай сатууларды кылып көрдүңүз? Сизде бир кандай өнүм же кызмат көрсөтөсүзбү? Ошол тууралуу мисалы үчүн сизде тажрыйба болсо жакшы. Эми сизде патентим жок, эчтекем жок, иш кыла элекмин десеңиз, бул кичине биздин программабызга ылайык болбой калат. Эмнеге дегенде бизге тажрыйбасы бар катышуучулар керек болуп атат. Ошол, сиз Чолконбек өзүңүз жөнүндө кичине айтып кетсеңиз, сизде кандай идея түрүндөбү же уже ишке ашыргансызбы? Рахмат. Мен атым Чолконбек. Буга чейин мен Россия өлкөсүндө проектте инженер электрик болуп иштеп келгем 1 жылдан ашык убакыт. Анан Кыргызстанга 2020-жылы июнда кайткам. Пандемия болуп жумушта калып калбай эле өз каалоом менен кайткам. Бул жака келип жеке ишкерлик боюнча ишкана ачалы дегенбиз. Бирок тилекке каршы кыйынчылыктар болуп азыркы убакта ача элекпиз. Анан бизде негизи бизнес жөнүндө мен биринчи магистратурамды Институт управления бизнеса деген окууда окугам. Жана бизнес баштоодо бардык баягы мыйзамдардын талаптарына жооп бергидей бизнес ачуу боюнча кичине түшүнүктөрүм дагы бар да. Анан биз азыркы учурда бизнес стартап жазганбыз. Биздин стартап воздушный шариктер болуп эсептелинет. Кыргызстанда жок тилекке каршы аэростаттар тактап айтканда. Анан ошол боюнча азыр инвестор издөө учурунда болчубуз да. Анан сиздердин бүгүн сиздердин Инстаграмдан сиздердин баракчаны көрүп калып, кандай мүмкүнчүлүктөр бар болду экен деген балким утуламбы деген үмүт менен кайрылып калган. Чолконбек, өзү сизде уже кандай идеяңыз болгон болсо, сиз катышсаңыз болот. Анан эми бизде мындай катуу талап, мындай патентиңиз бар, эмне жериңиз жок деген катуу талап койбой атабыз. Ошон үчүн катышсаңыз болот. Сиз уже мындай өтүнмөнү бергенсизби, бере элексизби? Өтүнмөнү бере элекмин тилекке каршы. Ондо кааласаңыз бериңиз, сизди күтөбүз. Эми сиздин азыркы деңгээлде айтып атканыңыз аябай кызык болуп атат. Значит, уже кандай ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ошол эң жакшы мындай көрсөткүч. Рахмат. Дагы суроолор бериңиздер, урматтуу катышуучулар. Бул жерде бизге бир суроо келди. Бир минутта. Саламатсызбы? Команда боюнча да дагы иш алып барса болобу? Биз тазалык ишканасын ачканбыз. Азыркы убакыт кээ бир маселелерге байланыштуу жай иштеп жатат. 1,5 жыл болуп калды дейт. Биз тазалык ишканасын ачканбыз. Жай иштеп жатат. Кичине сурооңузду тактап койсоңуз, микрофонду көтөрүп айтсаңыз дагы болот. Надира, Элдияр, кечиресиздер. Мен тилекке каршы интернеттин солгундап чыгып кеттим окшойт. Бирок мен өзүмдү сөзүмдү улай, кээ бирки жерлерин толуктап кетким келген. Мен айтып жаткам, мисалы үчүн кандайдыр бир согуш каражат техникаларын же болбосо боевая техникаларды алса болбойт. Анан бул менин тизмем толук эмес, бирок эгерде Кудай буйруп ушул программаны ийгиликтүү аяктап, аягына жетип, грант алайын деген деңгээлге, ошол тепкичке келсеңиздер, биз дагы сиздерге толук маалыматты берип кетебиз. Анан жанакы Элдияр дагы айткандай, патент боюнча сөздөрдү айта кетти. Программага катышуу тепкичинде, мисалы үчүн сиздин регистрация болгонсузбу, болбогонсузбу, бул көп маани болбойт го дейм. Бирок грант алган ошол тепкичке жеткенде сиздерден кандайдыр бир регистрацияны талап кылабыз. Мисалы үчүн ОСО иретинде болобу, же болбосо жеке ишкер иретинде болобу, аны дагы толуктап ошого жакындаганда сизге толук маалымат берип кетебиз. Рахмат.
Çok rahmat kımbat. Anda biz azır soru jana жооп sessiyasına öttük. Эгерде sizdin sessiyanız jönünde koşunça malumat gerek bolsa, sorular bolsa dagы толуктап кете бересиз да кымбат. Ооба, рахмат Надира. Çok rahmat. Анда Рустам Надира, Амиров да? мүмкүн болсо мен толуктап кетпейинби? Макул. Кымбаттын сөзүнө кошулат элем. Менин атым Кыял Султанбаева, мен ушул долбоордун өлкөдөгү директору болом. Грантка жетиш үчүн эң биринчиден сиздер биздин программа койгон талаптардын баарын аткарып чыгышыңар керек. Бул эмнени талап кылат? Биринчиден болгон сабактардын баарына катышышыңар керек. Экинчиден үй тапшырмалардын баарын аткарыш керек. Болгон коучинг сессияларга катышыш керек. Эгерде бир жолу кандайдыр бир себептер менен катыша албай, экинчи жолу дагы бир кандай себептер менен катыша албасаңыздар, биз сиздерди программадан чыгарганга мажбур болобуз. Андан тышкары дагы бизде программа бүтөрдө Demo Day деген күнүбүз бар. Ал жерде биздин катышуучулардын баары атайын өзүнүн баягы бизнес продуктусун презентация кылганга даярдайт. Аны даярдаганга биз дагы жардам беребиз. Атайын биздин тренерлер дагы ошону даярдоого жардам берип, кандайдыр бир анализдерди жасаш керек, баалоолорду кылыш керек. Ошонун баарын жасап, презентация, питчинг деп, мындайча айтканда питчингдин баарын даярдап, ошо Demo Day'ге өткөн ишканалар эле же ишкерлер ошореки грантка жетүүгө мүмкүнчүлүк ала алышат. Ошонун баарын аткарышыңар керек да. Бул баягы маалымат катары мен сиздерге айтып атам, ошого даяр болушуңуздар керек. Мен эмне себептен муну айтып атам? Сиздер баягы программага келип, өзүм мигрантмын деп тастыктап, Угулбай калды. Ондо биз улантып берсек, бирок Улантып кетер эле, пока дагы суроо берсе болобу? Ооба, Рустам колуңузду көтөрүп жатасыз, андан кийин биз бул жактагы суроолорго жооп беребиз. Чаттагы Рустам, сурооңузду берсеңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы конференциянын катышуучулары мына ушундай эле бизге мүмкүнчүлүк берген Кыргызстандын ушундай бир азаматтары десем бир сүйүнүп атам да, мен сиздергечи ушундай эме болсам. Атым Рустамбек, өзүмдүн жашым 21-де. 1,5 жыл алдын Россия Федерациясынан келдим. Ошо келгенден бери пандемиядан алдын ишкана ачып, ошону менен иштеп келатамын азыр. Айылтык деген кичинекей фирма. Мен сиздерден баягы көп нерселерди карап чыктым. Суроо катарында эмес, мен сиздер менен иштешүүнү туура көрүп атам да азырчы. Себеби сиздер кылып аткан позицияңыздар мага чындыгында жакты. Бул жерде сиздер талап койгон бардык талаптарыңыздар бар экен, бирок сиздердин бир эле талабыңыздарга мен туура эмес жооп кылып калдым окшойт. Кыргызстанга келгениме 1,5 жылдан болуп калды. Азыр идеямдын үстүндө иштеп атам. Колубузда 8 адам бар иштеп атат. Маркетинг сатуу болуп атат. Биз эми стратегический планыбызды жүзүндө кетип атабыз, тактикалык аныктадык. Оперативдүү кыймылдарга сиздерден мага жардам керек болуп атат. Мисалга, сиздерден мага 3 түрдүү багытта иш керек болуп атат. Сиздер Британиянын колдоосунда болгонуңуздар үчүн бул Европанын деңгээлинде, международный деңгээлинде дагы проекттерди карашка сиздер мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экен демекчи. Ошол себептен мен сөзүм угулуп атабы? угулуп атат. Ошол себептен мен бул кылып аткан ишим боюнча айтсам, биз курулуш тармагына стратегиялык планды койдук 2030 жылга. Азыр эми оперативдүү план катарында биз ошондой курулушка керектүү материалдарды өндүрө баштадык. Мисалы, агрардык Кыргызстан үчүн сетка, стойка 18 түрү, бунан 4 түрү. Эми ушул жылдын аягына чейин биз жер төшөлгө тротуарный нерселерди, тротуарга коюла турган ушундай баягы брусчатканын башка түрлөрүн өндүрүп, дагы продукциябызды көбөйтөлү деп атабыз. Биз энди сиздерден кандай нерсе болуп атат? Финансылык билимди күчөтүшүбүз керек. Анан диджитал маркетинг боюнча үйрөнүшүбүз керек сиздерден. Анан кошумча мен сиздерден грант алышты эмес, ушул үйрөнүш катарында
сиздер менен иштеш катарында ушундай кылып атам. Суроом эми мындай. 1,5 жыл боло элек болуп, бирок ушул аракеттердин үстүндө болуп жүрүп сиздерге катыша алабызбы же катыша албайбыз? Катыша алсам, анда жоопту алып алып, анан кийинки суроомду өтөйүн. Жакшы суроо болду, рахмат Рустам. Сиз албетте катыша аласыз. Сиз айтып кеткен диджитал маркетинг как раз ушу бизде каралат. Менде сизге кайра суроолорум азыр пайда болуп атат. Сиз ошо строительный тармакта иштеп атам дедиңиз. Сиз уюмсузбу же жекече адамдарсызбы? Мен тактап айтканда ошого эми мына бүгүн саат 11-де жыян боюнча жашкерлер ассоциациясы менен келишим кылып барып сүйлөшүп келдик. Буюрса ушул айдын ичинде мен ошого катталамын жеке ишкер катарында. Эмнеге? Анткени биз филиалдуулук менен иштейбиз. Ошол себептен патент эмес, ошо жеке ишкерлик тармагын камсыз кылып атабызчы. Филиал кайсы компаниянын филиалы? Эч кандай филиал эмес. Мен өзүм ачтым, былтыр ошол жактан иштеп келип капитал чогулткан акчабызгачы. Биз өзүбүз катыша аласыз? Катыша аласыз? Анан биз дагы кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар? Мисалы, сиздерден дагы көбүрөөк мен бул жакта сиздердин программаңыздарды карап изилдеп чыксам, көбүнчө баягы нолдон башташ үчүн ишкерлер үчүн кылыныптыр да. Мен башка жактан окуп көрүп, бул этаптардан өттүм дагы, мүмкүн башка адамдын ордуна ээлеп койбойюн. Ошол себептен сиздерден үйрөнө турган кээ бир так аныкталган 1-2-3 маселе бар да, диджитал маркетинг, анан таргетовый боюнча баягы алып сатуу иштери буларга ошого кирип кетет. Экинчи, биз проектти международный деңгээлде кантип иштеп чыгышыбыз керек, коммуникациябызды кантип оңдосок болот. Ушул жактардан мен сиздер менен үйрөнгүм келип атат. Себеби сиздер айтып аткандай баягы международный деңгээлдеги проекттерди жазышка жардам берет. Ошол себептен дагы рахмат, акырырагында дагы суроолорун бере кетейин анда. Сизге рахмат, Рустам. Сиз ондо биздин ушу чатка карасаңыз, ошол жерде сиз биздин байланыштуу шилтемелер берилген. Ошолор аркылуу бизге жазсаңыз, сиз менен байланышайлы. Потому что сиз айтып аткан нерсе бизде башка программалар, башка кызматтар, менторлор маселеси, мисалы үчүн ошол жер аркылуу сизге жардам бере алабыз. Же ошол кеңешчилер боюнча, диагностика боюнча да карап кете алабыз. Ошон үчүн албетте байланышка чыгыңыз. Ондо сиз менен болгон суроо, башка суроолорго дагы мүмкүнчүлүк бере берели анда. Надира? Ооба, ушундай кылайлы. Азыр бизде кийинки суроону азыр көтөрүп турган ким? Баймурат Акимов. Сизге берсек кезекте. Сурооңузду айтып кетсеңиз. Даяр стартаптарга дагы каражат берилеби? Ошол даяр ошол дагы барбы программада? Сизде кандай стартап? Мисалы, чектелүү суммада, мисалы 2000 еврого чейин же $1000 чейинки деген ошондой жаштарды колдоо иретинде. Баштапкы эми жаңы баштап келаткан. Болот, талаптарга жооп берсеңиздер, албетте болот. Сиз өзүңүзбү же бир туугандарыңызды айтып кетип атасызбы, же өзүңүз катышам деп атасызбы? Жок, туугандарым, таанышым бар эле да, ошонун суроосун сурап берчи дегенден сурап жаткан. Болот. Ушул сессия катышса жакшы болот эле, болбосо биз бул видео записти албетте чыгарабыз, ошодон көрүп алып дагы таанышса болот. Албетте катышканга өтүнмөнү толтуруңуз. Түшүнүктүү. Ал миграцияда болгон эмес. Хорошо. Так, дагы суроолор? Чоң рахмат. Бизде азыр баягы катышуучубуздун суроосу так болбой калган катышуучубуз бар эле. Байматова Айденек деген катышуучубуз. Кааласаңыз микрофонуңузду күйдүрүп сурооңузду айтып койсоңуз. Макул, рахмат. Чоң саламатсыздарбы? Суроону бере берсем, бизде команда боюнча ошол уюм катары болуп айтылса керек.
команда боюнча иш алып бара алат да бул жердечи адамдар. Арасында мигранттар бар, мигрант эместер да бар да. Ошо биз 1,5 жыл мурда ошо Ирет аймак деп тазалык ишканасын ачканбыз да. Айыл өкмөттөгү айылдарда мусорлар, тазалык маселеси каралат да. Айыл өкмөттөр менен договорлор түзүлүп, ошолор боюнча иш алып барылат. Бизде ошо техника жактан кичине кыйналып калабыз, кээде ошолор боюнча иш алып барып, ошол ишибизди алып барсак болот деп сурайын дегенмин. Анан мен жолдошум иштеп эме болгон үчүн мен бул сабактарга мен катышып турамын да, карапчы. Кийин кандай маселе болсо ошону карап турганчы. Демек, сиз айтканыңыз боюнча сиздин жолдошуңуз көбүрөөк бизнести кылат окшойт, сиз үйдөсүзбү? Ооба, мен азыр үйдөмүн. Мен карап аны как бухгалтерия катары мен иштеп берем да, агачы карап, клиенттерин жазып, кайерден жыгыш керек, графиктерин түзүп беремин да. Мен ондо сизге жооп берейин, бирок менин коллегаларым кошумчалам десе кошумчаласын. Сиздин уюмуңуздун атынан мигранттар болсо, бирөөсүн катыштырып койсоңуз болот. Ооба, бизде мигранттар бар, жок эмес бар. Ошону эме команда боюнча иштей берсек болот да ошондо. Бирок сиздин уюмуңуздан бир эле адам катыштырасыз да ошондо. Ошонун атынан биз жаза берет экенбиз да анда, бул эмеде өтүнмөдө. Мигрант обязательно болуш керек. Мен угуп атамбы, коллегалар? Мне суроли Эльзияр, мен просто интернет опять появился. Бул жерде бизде айдан Коллегалар, мен угуп атамбы? Да, слышно, Эльниза. Айденек, мен сизге кичине толуктап кетейин Эльзиярды. Сиздин ишканаңыз жеке ишкана болуп эсептелинеби? Ооба, жеке ишкана болуп, айтып атпайсызбы, мамлекетке катталганбыз, патент налог төлөйбүз да биз. Жок, ооба, аны айттыңыз, именно эми жеке адамдын атынан түзүлгөн, мамлекеттин атынан түзүлгөн эмес. Айыл өкмөттүн атынан түзүлгөн эмес. Үйдө атаңыздын атынан кеткен да бизге. Анда мындай, ошо ишканаңыздын негиздөөчүсү же болбосо тең өнөктөшү, ошо негиздөөчү 1-2 бир нече негиздөө болот да. Ошо негиздөөчүсү же негиздөөчүнүн бири обязательно сөзсүз эмгек миграциядан кайтып келген мигрант болуш керек. Ошондой адамыңыз болсо негиздөөчүлөрдүн арасында, анда бере берсеңиздер болот. Макул, рахматчы. Чоң рахмат. Дагы бир суроо болуп жатат бул жерде. Эгер командадагы экөөсүнүн бирөөсү мигрант болсо жана стартап жаңыдан башталып жаткан болсо, ушундай шарттар менен катыша алабызбы деген суроо. Эльзияр. Ошол сиз айтып аткан бирөөсү мигрант болсо болот, жана ошол киши негиздөөчүсү болуш керек да, же партнер болуш керек сизгечи. Ошо бизнести ачып атканда. Так болор. Рахмат. Нурбек Мураталиев колун көтөрүп жатат. Сурооңузду берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары, уюштуруучулары. Биздин негизги эле угулуп атабы? Ооба, жакшы болуп атат. Мисалы мигрант болуп келген адам канча жылда, мисалы жаңы келген болуш керекпи же мурда мигрант болуп келген болсо деле боло береби деген суроо болот да. Бизге Эльзияр жооп берип коюңуз. Бизге 3 жыл мөөнөт мурун, то есть 2018 жылдын майынан кийин келгендер бизге болот да. Ого чейин келгендер катышпай калат. Жооп канчалык түшүнүктүү болду, Нурбек? Түшүнүктүү эле, бирок анан анын мигрант экенин сиздер каяктан билесиздер дейм да. Эмне менен далилдеп? Бул маселе боюнча мен жооп берип койбоймун да, уруксат берсең. Хорошо. Мен жана ошону как раз айтып атканда тиги интернет өчүп калды да. Сиздер мигрант экениңиздерди сөзсүз түрдө бизге тактап беришиңер керек да. Эми бул жөнүндө биз бүгүн көп сөз кылган жокпуз. Себеп дегенде мигрант экенин тактай турган адамдар 20 эле адам болот. 20 адамды биз программага кошобуз. Так, кандай кылып силер аны
Силер аны кандай кылып тактай аласыңар да? Биз атайын бизде бир өзүбүздүн долбоордун ичинде атайын бир процедура бар. Ошо процедура боюнча биз силерден кандайдыр бир документтерди талап кылабыз. Ошо талап кылган документтерди сиздер алып келип бере алсаңар, мигрант экениңерди тактай алсаңар, анан силерди программага киргизебиз. Бул жерде мигрант экениңерди гана тактабайсыңар, экинчиден сөзсүз түрдө интервью өтөсүңөр да. Кандай ишкерсиңер, канча жылдан бери ишкерлик менен алек болуп келатасыңар, же кандай идеяңар бар, ошо жөнүндө тиги интервью болот. Андан тышкары дагы биздин программалардын требования бүт баарын аткарышыңар керек да. Жана аны айтканда угулдубу, угулган жокпу мен билбей калдым. Мен кайсы убакта өчүп калганымды билбей калыптырмын, Надира. Угулду эле биздин да талаптар боюнча. Мен аны айтканга жетиштимби? Кайталап коюңуз ошо талаптарды. Биздин программага катышат деп баягы 20 кишини тактагандан кийин ошол эки 20 киши сөзсүз түрдө биздин талаптарды ишке ашырыш керек, аткарыш керек. Ал кандай талаптар? Биринчиден, биз атайын силерге баягы окутуу өткөзөбүз деп тренерлерди жалдайбыз. Ошо тренерлердин сабактарына катышышыңар керек, сөзсүз түрдө. Программанын алкагында 5-6 тема боюнча биз модулдарды алып барабыз. Андан тышкары үйгө тапшырмаларды беребиз. Үйдөн тапшырмалардан тышкары атайын коучинг сессия деп коет. Ал коучинг сессияларга катышышыңар керек. Ал коучинг сессиялар баягы биздин баягы тажрыйбалуу ишкерлер же тренерлер силерге ошо силердин жасап аткан үй тапшырмаларыңарды жасаганга, аткарганга жардам берет. Андан тышкары программанын аягында демонстрационный күн болот, демо, да. Демонстрационный күндө баягы сиздер 7 жуманын ичинде эмнени үйрөнүп, кандай тажрыйба алып, андан тышкары өзүңөрдүн бизнес продуктуңарды биздин коноктордун астында биз инвесторлорду чакырабыз. Ошо инвесторлордун астында, андан тышкары биздин өнөктөш Winrock International'дын астында өзүңөрдүн продуктуңарды айтып бересиңер да, ага атайын бир убакыт берилет. Ал питчинг деп коет. Питчингти даярдап жатканда силер көп нерсени үйрөнөсүңөр. Баягы рынокту баалоо, кандай конкуренттериңер бар, эмне кылганда сатууларыңар көп болот, кандай кылып маркетинг жасаш керек, ошонун баарын биз үйрөтөбүз. Ошо питчингти жасаган, ушул талаптардын баарына туура келген, биздин талаптарыбызды аткарган катышуучуларыбыз гана грант алганга мүмкүнчүлүгү болот. Андан тышкары, эгерде силер кандайдыр бир себептерден бир же эки жолу катыша албасаңар, анда ушул эки адамдарды тилекке каршы биз программадан чыгарганга мажбур болобуз. Ошол себептен 20 киши биздин баягы программага, ушул 20 киши силер тандалдыңар, силер окуудан өтөсүңөр деген адамдар абдан баягы ответственный болуп келиш керек да. Себеп дегенде элестетип көргүлө. Бизге азыр 1000ден ашык заявка келет. Мен ага көзүм жетип турат. Ошо 1000дин арасынан 20 кишини тандап, анан 20 киши баягы программаны баштагандан кийин 1-2 күндөн кийин эле качып баштаса, силер өзүңөр элестетип көргүлө. Ошо кетип аткан киши качып 1-2 жолу катышпагандан биз аны кетиргенге мажбур болобуз. Анын ордуна негизи андан дагы бир абдан баягы ответственный киши болуп калышы мүмкүн болчу да. Ошон үчүн азыр ошо бизге программага Ой, когда я отключилась, господи. Только что. Ошон үчүн айтып атам, силер абдан баягы программага неме тапшырмаңарды берерде, силер сөзсүз түрдө баягы жоопкерчиликти ойлоп туруп, анан ошо жоопкерчилик менен долбоордун аягына чейин жетишиңер керек. Рахмат. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Нурбек, сурооңуз барбы дагы? Ооба, жоопко канааттандыра алгай болду. Мен мисалы биз го баягы Россияга окшоп эмес го, биз чет жакка чыкканбыз, виза бар го, доказательство катары. Бирок мен келгениме уже 4 жылдан ашып кетти да. Ошондуктан катыша албай калат окшойбуз деп атам. Анан кайсы тармактарда, кыскасы Кыргызстанда кайсы тармакты эптей алсаң, өзүң билген тармагың боюнча катышсаң боло берет экен да. Боло берет. Эң негизгиси биз баягы жанагы фермерлер менен иштебейбиз, баягы тиги айыл чарба тармагында. Бирок фермерлердин уренде иштебейбиз, бир деген баягы переработчиктер менен иштейбиз да. Эгерде сиз билбейм, эгерде сүт алып сатсаңыз,
биз сиз менен иштебейбиз, бирок эгерде ошо сүттү мисалы сыр кылып, курут кылып кандайдыр бир производствоңуз болсо, анда ошондой уровеньдеги ишкерлер менен иштейбиз да. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү эле. Мисалы жооп бере алдымбы? Мисалы май чыгара турган ишкана ачып туруп, анын мындай баклажкаларга салып, жакшына кылып, этикеткасы менен неметип туруп, элге чыгарып, продукция кылып, супермаркеттерге сата турган болсо, мен иштешет экенсиңер, туурабы? Туура. Анан билим берүү тармагында эгер бир жеке менчик бир мектеп ачыла турган болсо, бул тармакта кандай кыласыз? Конечно, бул дагы бизнес да. Бул деген билим берүү тармагы ооба болот, ал дагы болот. Частный мектептер келип бизден окуп кетишет, курстар окуп кетишет, алардын баары бизге кирет. Биз только баягы айыл чарба и айыл чарбанын переработкасынан баштап бүт ишкерлерди кабыл алабыз. Анда мен эми катыша албагандан кийин, бирок баягындай немелерге, устаттарга дейт го, мынашка наставниктерге жолуктуруп кое аласыздарбы? Эгер себеби дегенде бизде баары бизнесте кемчиликтер болот да. Биз мисалы ошо бизнестин эми айтат го, бизнесте сен каерде болгуң келсе, ошол жерде болгон адам менен сүйлөш, ошону наставник кыл дегендейчи. Бизге мисалы наставник жетишпейт да, чынында биз ошол нерседен кыйналабыз. Ошондуктан ошо наставниктер менен эгер эметип койсоңуздар, жок дегенде бизге ошол жагынан анча жеңилдик болот беле дейм да, жардам. Нурбек, мен сизди абдан түшүнүп турам. Бирок тилекке каршы биздин долбоордун дагы иштеген адамдар, анан убактысы дагы баягы резиновый эмес. Ошол себептен биз сиздерге устаттарды бере албайбыз. Себеп дегенде биздин устаттар ошол жана 20 кишини 7 жуманын ичинде өстүрүп, чоңойтуп, баягы ишин алдыга жылдырыш керек да. Мен сизге неме деп кеңеш бере алам. Сиз билесиз да, бизде ассоциация, бизнес ассоциациялар бар. Ошол жакта устаттар бар, ошол жакта консультациялар акысыз берилет. Ошол жака кайрылыңыз деп мен сизге кеңеш берет элем. Биздин программада тилекке каршы андай отдельный бир биздин программада катышпаган катышуучуларга деп айтсамбы, өзүнчө устат тилекке каршы бере албайбыз. Макул, анда ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Дагы суроолор барбы? Я извиняюсь, Надира, совсем забыла. Нурбек беле мурунку сүйлөп аткан бала. Нурбек, да, мен сизге мындай суроо берет элем. Сиздики тиги бизнесиңиз уже иштеп атабы азыр? Bizde bir бизнесибиз иштеп атат. Экинчи бизнести уже жолго коюп атабыз. Азыр лицензия алуу иш алып барып атабыз. Понятно. Анда мен бир программанын башка компоненти жөнүндө айтып кетейин. Ошо компонентке балким сиздин бизнесиңиз туура келет. Бизде бизнес диагностика, анан кийин анда бизнес диагностиканы өткөндөн кийин субсидия программасы бар. Бизнес диагностика деген бул эмне? Сиздин ишканаңыз эгерде канча жыл бир иштеп, бир тажрыйбасы бар болсо, атайын критерийлер бар. Ал жөнүндө өзүнчө сөз болуш керек. Сиз ошондой бизнес диагностикага бизге заявка берсеңиз болот. Сиз бизге заявка бергенде же өзүңүз кандайдыр бир точно мага ушул консультант тиги жардам бере алат деп бир консультантты өзүңүз устат деп атпайсызбы, ошо устатты өзүңүз рекомендацияласаңыз болот, же биздин базабызда дагы биздин устаттар бар, даяр, атайын сертификациядан өткөн устаттар бар. Ошо устаттар сиздин бизнесиңизди диагностика кылат, кандайдыр бир жетишпегендиктери болсо, рекомендация жазып берет. Ошо рекомендацияларды андан ары аткарыш үчүн ага каражат керек, Ошо каражатты 85%-на чейин биз консультация, да, ошо устаттарга төлөп бере алабыз. Калган 15%-ин сиз өзүңүз төлөшүңүз керек. Эгерде сиздин бизнесиңиз ошо биздин жанагы айтып атпаймынбы, субсидия программабызга туура келсе, ошондо биз сизди ошондой кылып колдой алабыз. Ошон үчүн Нурбек, мен сизге сунуш айтат элем, биздин жанагы сайтка кирип, субсидия программалары бар, ошону окуп чыгып, суроолоруңуз болсо, ошол жерде адистердин телефондору бар, ошо бизге кайрылыңыз, анан ошол жерден анан сүйлөшөлү. Макул, рахмат. Да, все, рахмат. Рахмат. Нурбек, мына чатка азыр жиберилди сизге шилтеме. Ушул биздин сайтыбызда пиктин диагностикасы жөнүндө маалыматтар жөнүндө ошол шилтеме аркылуу алсаңыз болот. Дагы бардык катышуучулар үчүн биз социалдык тармактарга байланыш үчүн шилтемелерди жибердик.
Дагы бир суроо болчу, кайсыл жерге өтүмөнү калтырсам болот мигрант ишке программасына деген шилтемени аны дагы чатка жибердик. Биздин социалдык тармактарда дагы бул объявление, бул жарнама бар, ошол жерде дагы ссылкалар берилген. Данияр, сиздин сурооңуз барбы эмне болду? Саламатсыздарбы? Менин суроом бар. Мен азыр эле кошулдум, эме болбой калды эле. Жакшы болбой калды эле. Мен бир нерсе эчтекен пропускать эткен жокмунбу? Жок, азыр эми билбейм, кайсы маалда чыгып кеттиңиз? Мен 10 мүнөт, 5-10 мүнөт болуп калды, баягы Нурбек деген байкен эмеси болуп калды да кичинечи. Кечиресиздер, Данияр, анда мындай кылалы. Биздин бул инфосессияны биз азыр жазып атабыз да, видео түрүндө. Анан ушуну биз өзүбүздүн сайтыбызга киргизебиз, YouTube каналыбызга киргизебиз. Убактыңыз болгондо убакыт бөлүп көрүп алыңыз. Себеп дегенде азыр бул жерде 20дан ашык киши отурат, анан баарыбыздын кайра эле кайталабагандай болуп эле убакытты баягы немesi үчүн, эффективный колдонуш үчүн. Рахмат, биздин убактыбыз чектелген. Азыр 1 сааттык убакыт ажыратылган маалыматтык сессияга. Эгерде сиздин кайрадан башка суроолоруңуз пайда болсо, сиз биздин экинчи маалыматтык сессияга дагы кайрадан катышсаңыз болот. Биздин экинчи маалыматтык сессиябыз 12 май күнү саат 5-те өтөт. Баягы эле сиздер менен бөлүшкөн шилтеме аркылуу кайрадан регистрациядан өтүп 12 майга катталып койсоңуздар, биз сиздерге шилтемени жиберебиз. Анда менде дагы бир суроо бар эле да. Айтыңыз. Мен азыр мага просто инвестиция керек болуп атат, ошону билейин деген. Кантип алсам болот, мага кичине акча керек болуп атат. Примерно бар жокту билем, өзүм иштегем бул сфераны. Мындай 100% десем, 70-80% билем да, өзүм эмне жумуш кылышымды. Мага просто инвестиция керек болуп атат. Ошол эле краткий эмесичи. Надир, суроого жооп берип койбоймунбу? Данияр, эгерде сиз грант жөнүндө сөз кылып жатсаңыз, анда акча түрүндө ал точно берилбейт. Ал деген кандайдыр бир буюм болуш керек. Анан эгерде мисалы үчүн Айденек дагы айтып кетти окшойт ошол суроону. Эгерде бир машина алам десеңиз, билбейм, бир $10,000, $15,000 ал точно берилбейт. Себеби бул биздин гранттын суммасы да чектелген. Ал бул программанын катышуучуларына да жетиш керек. Ошондуктан баягы ориентировочно айтып атам, где-то бир $4-5,000 суммасында биз да чектейбиз болуш керек. Ошондуктан баягы сиз дагы карап көрүңүз. Бирок акча иретинде грант точно берилбейт. Мен мисалы үчүн азыр оборудование сатып ала турган болсом, ошол оборудованияны кандай жардам берет экенсиздер да, ошондо мен түшүнгөнүмдөн. Ооба, бирок оборудованияны алышка дагы сиз бул программага толук катышышыңыз керексиз. Кыял айткандай бардык этаптарына ийгиликтүү катышып, үй тапшырмаларын аткарып, жанакы питчингке да катышып, эмеге баягы алып келинген эксперттер менен да иштеп, эгерде ийгиликтүү катышсаңыз, анан грантка дагы грант алганга да катышсаңыз болот. Бирок силер программага келбей эле баягы үй тапшырмаларын аткарбай, же болбосо келбей занятияларга, анда болбойт да байке. Ооба, мен түшүндүм. Мен, например, эртең азыр производство Кудай кааласа ачып калсам, мен үй тапшырма аткарганга чынында бирок мисалы үчүн убакыт болбой да калышы мүмкүн да, мисалы үчүнчү. Мен мындай ишим менен көргөзсөм болот да, туурабы? Вот мына короткий срокто мен ушундай нерсе кылдым депчи. Мисалы үчүн. Мен же түшүнүрө албадым да. Жок, Данияр, мен сизди абдан түшүнүп турам. Ишкерлер силер дайыма иштин да үстүндөсүңөр, дагы башка жумуштар көп болот. Мен аны абдан түшүнүп турам. Бирок биз программада атайын эрежелер бар. Ал эрежелерди аткарганга биз баарынан талап кылабыз. Ошон үчүн жанагы айтып атпаймынбы, биздин программаларга 1000ден ашуун адамдар заявка берет. Ошо 1000ден арасынан 20-ны тандайбыз дагы, анан ошо 20-ны окутабыз. Себеп дегенде силер түшүнүшүңөр керек. Биз дагы убакыт бөлөбүз. Биздин дагы жанагы устаттар, андан тышкары мына иштеп аткан коллегалар, сотрудниктер мына азыр отуруп баарыбыз убакыт бөлүп атабыз. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө талаптарды аткарыш керек. Эгерде сиз окуйм, мага действительно андан микрофонуңузду өчүрө турбайсызбы? Данияр, микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз. Мага тажрыйба керек да, окуу, именно окуу түрүндө керек. Андан тышкары анан кийин баягы
грантка жетем, Винроктун грантына, же грант эмес анда тиги башка бир инвестицияга жетем десеңиз, потому что Винроктон тышкары дагы биз инвесторлорду дагы чакырабыз, жанагы демонстрационный күн деп атпайбызбы? Ал жерде дагы ар кандай инвесторлор келет, ал жерде чистый инвесторлор келет. Бул жерде Винрок сиздерге грант берип атат. Мигранттарды колдоо түрүндө, ишкерлерди өнүктүрүү түрүндө. Ошон үчүн бул жерде талаптарды сөзсүз түрдө аткарыш керек. Анан сиздин сурооңузга толук жооп бердик деп азыр мен ойлойм. Ошон үчүн башка жерге өтө бербейлүү, башка суроолорго болсо. Акыркы суроого сөздү берсек, андан кийин аяктасак, биздин акыркы суроо Рустам Амиров. Кыскача сурооңузду айтып өтүп кетсеңиз, анткени биздин убактыбыз чектелген. Хорошо, рахмат сиздергечи. Мен ишкер катары былтырдан берки тажрыйбадан колдонгон азыр мага бюджеттин кереги жок. Бюджетти биз өзүбүздө бар. Бизден эмне керек? Сиздерден методика керек болуп атат, теория керек болуп атат. Анан мына жактан өнөктөштүктү күчөтүшүбүз керек болуп атат да биздечи. Мисалы, Жапон өлкөсүндөгү Кука компаниясы менен иштешүүбүз керек болуп атат. Же болбосо сиздердин организацияңыздар аркылуу биз ошолор менен турларды уюштуруп, өзүбүздүн жеке ишканаларыбыз менен өзүбүз эле каржылайбыз. Барышыбызга биз мындай ортомчу боло аласыздарбы? Эгер дал келишсе мүмкүн биз оборудованияны алганга бизге дагы бир мындай үстүбүздөн караган бир ушундай бир сарасепчи боло аласыздарбы? Экинчи суроо катары облигация боюнча, акционердик боюнча биз мисалы азыр жигит айткандай инвестиция тартыш керек деп атат. Чындыгында ишкерлик бул Кыргызстан бул ишкерликтин эң мүмкүнчүлүгү экен. Эгерде иштештин бул сатыштын жолу болгонун билсең, аны үйрөнсөң, ал сага инвестициянын кереги жок экен. Ал өзүнөн эле өзү кете берет экен бул нерсечи. Мага ошондой сезилди. Себеби бир күндө ошол 840 000 сомдук заказ түшкөндө мен эмне кылышты билбей калдым да. Мен бул сумманы Россияда жүрүп, мен 1 жылдайм тапмак эмесмин. Ошол себептен мен бир күндө ошондой заказ түшкөндө мындай шок болуп калдым да. Ошол себептен мага инвестициянын, акчанын кереги жок. Мага теория, сиздердин методикаңыздар, анан жаңы дүйнөдөгү ошол облигациялык жолдордун үйрөтөсүздөрбү? Эгер мүмкүнчүлүк болсо, убактыңызды алып атышым мүмкүн, бирок мен да ушул нерсеге катыша аламбы? Менин мүмкүнчүлүгүм барбы азыр сиздерге мындай киришке же? Рустам, биринчиден эгерде сиз 3 жыл мурун келген мигрант болсоңуз, конечно, сиз бизге киргенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Экинчиден, жанагындай Японияга чыгам деп атпайсызбы? Японияга даяр болуп калсаңыз, анда сиздин ишканаңыз бир топ эле чоң ишкана. Ошол себептен мен сизге жанагы немеге экспортко чыга турган потенциалыңыз болсо, анда биз сизди мен биздин сайтка кирип жанагы субсидия программасын караңыз деп айтат элем. Себеп дегенде сиз деген экспортко чыгыш үчүн сизге жанагы консультанттар керек да, кандай кылып чыгып, кандай кылып ошол жерге связь налаживать эткенгечи. Ошол себептен мен сизге айтат элем, бизге өзүнчө кайрылыңыз. Ал бул жердеги тема эмес да, сиздин эмеңизчи. Анан кийин облигациялар боюнча аны дагы сиз бизге өзүнчө чалбайсызбы? Себеп дегенде бул жерде биз эми баягы ишкерлердин уровень боюнча бөлөбүз да. Кээ бирлер абдан өнүккөн, кээ бирлер жаңы эле идеясы менен бар, кээ бирлер уже мына сиздей болуп экспортко чыгып атат. Ошон үчүн именно мигрант ишкер бул баягы жаңы тиги бизнести жаңы түзүп, идеясы болуп, анан жаңыдан бир сатуулары болсо, ошондой ишканаларга баягы багыт алган программа. Ошон үчүн бизге өзүнчө кайрылыңыз анда. Макул, мен сиздердин сайтыңыздар дароо жөнөткөн мына эмеге шилтеме калтырган шилтемеңиздердин баарына кирип текшерип чыктым. Кандай десем, мен буларды өзүмдүн билген жолум менен, изилдегеним менен кылдым да. Бирок мен мындай чындыгында методу сиздердики может башкача болушу мүмкүн да. Ошол себептен дагынам кайталоо түрүндө мен дагынам бир күчтүү бир мындай баш аягымды анык билгендей болуп сиздердин ошол курсуңуздардан өтүп чыксам деген мындай позиция келип атат да мага. Ошол себептен мындай башка 12-синде келе албай калышым мүмкүн. Мага да бир мүмкүнчүлүк ыраа көрүңүздөр деп айткым келип атат дечи. Хорошо. Силер 12-синде келе албай калсаңар деле запистерди көрө аласыңар, запистер болот. Сөзсүз түрдө биз сиздин заявкаңызды карайбыз. Эң негизгиси туура толтуруш керек, анан убагында берилиш керек. Андан ары эми көрө жатабыз. Бизге дагы силердей мындай
крупный компаниялар менен иштегенге биз кызыктарбыз, бирок биякта жаңы баштаган бизнести да унутпашыбыз керек да. Анын баары критериясына туура келиш керек. Рустам, мен сизди түшүндүм. Рахмат. Хорошо. Сиздерге да ыраазычылык билдирем. Анда биз мындай кандай десем, мен деле чоң компания эмесмин, эми эле 8 адам иштеп, анан обороты бир 300-400 миңди араңга эле чамалап ошондой болуп аткан, бирок системага болушунча салышкан, потому что баягы Александр Высоцкий дүйнөдөгү белгисиз баягы жашыруун салып аткан маркетинг системаларын мен окуп атам да, болушунча үйрөнүпчү. Бирок ошолорду деле мисалы мүмкүн колумдан келсе мен да сиздерге жардам берейин, ушундай кылайын деген оюм болуп атат да. Экинчи жагданчы ошого сиздерден кайра ошол мүмкүнчүлүктү алгым келип атат да. Мындай ачык айткандачы. Рахмат сиздерге, кантсе дагы ишиңиздерге ийгилик. Буюрса дагы көрүшүп каларбыз анда. Чоң рахмат, Рустам. Дагы баардык катышуучуларга өзүңөр ушул программага кызыгыш көрсөтүп, катышып суроолорду тактаганыңар үчүн дагы чоң рахмат. Баарыңыздарга биз ийгиликтерди каалайбыз. Өтүнмө 20 майга чейин кабыл алынат. Эгер тапшыра электер болсо, критерийлерге туура келип аткан болсоңор, тапшырсаңар дагы болот. Анда эмесе суроолор жок болсо, биз бүгүнкү сессиябызды аяктайбыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки жолу биз 12 май күнү дагы экинчи маалыматтык сессияны өткөрөбүз. Чоң рахмат.